Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Сабакта Нарын районундагы Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Асанова Минакан Жакыповна болот. Сабакка даярсыңарбы? Маанайыңар кандай? Анда эмесе балдар, маанайыбызды көтөрүп алыш үчүн төмөнкү көнүгүүнү чогуу аткарып көрөлү. Балдар, азыр мен силерге текст окуп берем. Силер кунт коюп угуп, ачкыч сөздү тапкыла. Бир күнү акылманга оорулуу баланы алып келишет. Ал балага бир нече жакшы сөз айтып, баланы ата-энесине берип, эми балаңар айыкты деди. Шакирттеринин бири акылмандан бир нече жакшы сөз менен кантип бирөөнү айыктыра аласың деп сурайт. Акылман шакиртине кайрылып: "Сен бул жерден эч нерсе түшүнгөн жоксуң. Сен келесоосуң", деди. Жигит аябай ачууланып, өңү бозоруп, денеси ысып кетти. Муну көргөн акылман бир жаман сөз ачууңду келтирип, ушундай абалга келтире алса, эмнеге жакшы сөз баланы айыктыра албайт дейт. Кана балдар, эмне жөнүндө сөз болду? Азаматсыңар. Сөз жана сөздүн күчү жөнүндө болду. Жакшы сөз жан дүйнөгө керек болот. Жакшы күн жакшы өмүргө себеп болот. Жаныбызда жакшы адамдар болсо эгер, жакшынын сөзү бизге белек болот демекчи. Бүгүнкү өтө турган темабыз жакшы сөз жанга кубат. Сабагыбыздын максаты жакшы сөз, сөздүн күчү жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жакшы сөздүн маанисин түшүнүп, күнүмдүк жашоодо кантип колдонууну үйрөнөсүңөр. Ата-энеңерге, бир тууганыңарга, жолдошторуңарга жакшы сөз айтууга тарбияланасыңар. Сабагыбыздын максатына кантип жетебиз? Эгерде биз жакшы сөз кандай экенин билсек, айланаңардагы адамдарга жылуу сөз айтуунун маанисин түшүнүп, аны күнүмдүк турмушуңарда колдонууну билсеңер, анда биз бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Балдар, жакшы сөздөр деп кандай сөздөрдү айтабыз? Бул жөн гана адамдарда позитивдүү же жагымдуу ассоциацияларды пайда кылган сөздөр. Бул жакшы каалоо, мактоо, сураныч же ыраазычылык билдирүү үчүн колдонулган сөздөр болушу мүмкүн. Мисалы, сүйүү, рахмат, ийгилик деген сөздөр жакшы сөзгө мисал боло алат. Бул сөздөр көбүнчө оң эмоцияларды жана башкаларга дем берүү үчүн колдонулат. Ал эми жаман сөздөргө кандай сөздөр кириши мүмкүн? Жаман сөздөр терс же жагымсыз эмоцияларды жаратуучу сөздөр же сөз айкаштары. Бул сөздөр кыянаттык, кемсинтүү же агрессивдүү болушу мүмкүн. Жаман сөздөр адамдын көңүлүн оорутуп, өзүн өзү сыйлоону бузат, чыр чатакты жаратып, адамдардын ортосундагы мамилелерди бузушу мүмкүн. Жаман сөздөрдүн мисалдарына сөгүнүү, коркутуу, кемсинткен сөздөр кирет. Жаман сөздөрдү колдонуу терс кесепеттерге алып келип, коомго терс таасирин тийгизет. Эми балдар, силер менен туура сөздү танда оюнун ойноп көрөлү.
Берилген сөздөрдү жаныңардагы жолдошторуңар менен кунт коюп окуп, категорияларга бөлүштүргүлө. Кайсы сөз кайсы категорияга туура келет? Аныктап, астына жазып чыккыла. Бул тапшырма үчүн силерге 3 минутта убакыт берилет. Азаматсыңар балдар, силер туура таптыңар. Саламдашууга кутман таң, салам, кутмандуу күнүң менен. Ал эми коштошуу сөзүнө жакшы калыңыз, көрүшкөнчө, түнүң бейпил болсун. Ыраазычылык билдирүү сөздөрүнө рахмат, сизге абдан ыраазымын. Сиз мага абдан жардам бердиңиз. Мактоо сөздөрүнө азаматсың, сен акылдуусуң, сен мыктысың деген сөздөр кирет экен. Азаматсыңар балдар, силер тапшырманы туура аткардыңар. Эми төмөнкү текст менен иштейбиз. Илгери ачуусу чукул өзүн башкара албаган бала болуптур. Бир күнү атасы балага бир чакамык берип мындай деди: ачууң келген сайын бирден мыкты тактайга кагып тур. Бир күндө бул тактайда бир нече мык пайда болду. Бир нече күндөн кийин ал өзүнүн жинин башкарганды үйрөнүп калды. Ошентип тактайга калган мыктардын саны азайып баштады. Бала мык ургандан көрө өзүнүн эмоцияларын башкара билген жеңил болоорун түшүндү. Акыры анын эч кимге жини келип, жаман сөз айтпаган күнү да келди. Ал сүйүнүп, атасына чуркап келип, ал жөнүндө айтып берди. Анда атасы баласына мындай деди: күн сайын өзүңдү башкара алган сайын тактайдагы мыктарды бирден сууруп турушун тапшырды. Ошентип тактайда бир да мык калган жок. Бала атасын ээрчитип келип, мактана көрсөттү. Атасы тактайда канча мык калганын көрүп жатасыңбы? Бул тактай эч качан мурункудай болбойт. Адамга жаман сөз айтсаң, ошол тешикчелердей так калат. Андан кийин канча кечирим сураба, жүрөгүндө так боюнча калат деди. Кана балдар, текст боюнча төмөнкү тапшырмаларды аткарабыз. Чыгармадагы негизги көйгөйдү аныктап, аны чечүү жолдорун таап жазабыз. Эми балдар, кийинки тапшырманы аткарабыз. Суроолорго жооп берүү аркылуу таблицаны толтурабыз. Биринчи таблица: бүгүнкү сабактын жаккан жактарын жазабыз. Экинчиси: жакпаган жактарын жазабыз. Үчүнчү: мурун билген маалыматыңар бар бекен, аларды жазып чыгабыз. Төртүнчү таблицага жаңы алган маалыматыңар жөнүндө жазабыз. Азаматсыңар балдар, эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Тексттин сюжетин пирамиданын бөлүкчөлөрүнө ирети менен жазып чыгабыз. Эми балдар, сабагыбыздын аягында сабагыбызды бышыктоо үчүн төмөнкү ссылканы басып, тестти тапшырабыз. Демек, оозубуздан чыккан ар бир сөз жакшы, жагымдуу болушу керек. Сөз акылга азык, жүрөккө дары, денеге кубат берет. Ар бир айткан жакшы сөз адамга күч кубат берип, бийиктикке шыктандырат. Андыктан балдар, келгиле, бардык адамдарга бир гана жакшы сөз менен мамиле кылууга үйрөнөлү. Үйгө тапшырма: жакшы сөз жанга кубат деген темада эссе жазып келебиз.